жер үй Таластагы эң ири алтын кендердин бири. Бул жолду 88 тонна алтындын запасы бар. Кенди Альянс Алтын компаниясы иштетип жатат. Бүгүн 7 апрелде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Кубат Касейинов Таласка келип, кенди иштеткен компаниянын ишмердүүлүгүнөн кабар алды. Министрдин орун басарын экологиялык коопсуздук маселеси кызыктырды. Казылган рууда ушул фабрикада иштетилет. Экологиялык коопсуздукту камсыздоо максатында компания акыркы үлгүдөгү технологиялар менен иш алып барат. Бардык жабдуулар заманбап. Бул жерде фильтр, тагыраагы чыпкалоо процесси жүргүзүлөт. Кысып пресстегенден кийин кектер сыртка чыгарылат. Мында коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулат. Артымда пресс-фильтр. Ошол жерде процесс фильтрация өтүп атат. Жерге жидкий пульпа келет. Ошо фильтрдин ичинде давление аркылуу ошо сууну сыга алабыз. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, ылдый жагына отфильтрованный кек деген ылдый конвейерге түшүп атат. Ошонун жанакы влажность деп коебуз, влажность 20 тегерегинде. Министрдин орун басары кен калдыктарын сактоочу жайды барып көрдү. Фабрикадан чыпкаланып чыккан кектер ушул жерге ташылып келет. 2 жылда бул жерге 1 460 000 куб калдык төгүлгөн. Алдына геомембрана төшөлгөндүктөн кектен сарыккан суу сакталып, фабрикага кайра иштетүүгө пайдаланылат. Бул коопсуздукту камсыздоого компания көп аракет жумшаган жана бүгүнкү күндө дагы көзөмөлдү катуу койгон. Экологиялык жактан бардыгын эл аралык стандартка келтирип, жана ошол жаңы технологияларды колдонуп, ушул экологияга терс таасир тийгизе турган бардык курулуштарды азайтып келип атканы мына технологиясынан көргөзүп атат. Андан сырткары биз лабораториялык анализдерди алып, толук аткарып атканына ынанып атабыз. Ишкананын айтылганын тактоо иретинде дагы биз көзөмөлдү жана мониторингди жүргүзө бермекчибиз. 2021 жылдан бери компания 9 тоннага жакын алтын өндүрүүгө жетишкен. Азыр алтын комбинатта күнүнө 4000 тонна рууда иштетилет. Жалпы кендин аймагында 1400гө жакын жумушчу иштейт. Альянс Алтын компаниясы кен казууда мамлекет тараптан коюлган экологиялык талаптарды сактайт. Бар нормативден буйруса аткарып атабыз. Двойной контроль. Госорганын баарын биз карап турабыз. Ай сайын проба, анан дагы өзгөчө независимый лаборатория бизден проба алат. Ошонун баарын изилдейт. Альянс Алтын компаниясы табият менен таттуу мамиледе болууга аракет кылат. Президенттин демилгесин колдоп, Жашыл Мурас акциясына активдүү катышып келет. Бүгүн дагы компаниянын кызматкерлери министрдин орун басарынын катышуусунда ийне жалбырактуу көчөттөрдү алтын өндүрүүчү фабриканын жанына олтургузушту. Бул алтын Альянс компаниясындагы келечекте биз менен тыгыз иштешип, ушул Жашыл Мурас акциясына салымыбызды кошуп, ошол Талас областындагы башка аймактарында жашылдандыруу көчөт отургузууну колго алабыз деп жетекчилери билдирип турушат. Бүгүнкү күнгө чейин кендин аймагына 2,5 миң даана көчөт тигилген. Альянс Алтын компаниясы өзүнүн өндүрүштүк аймагына 2211 көчөт жалпы тиккен. Андан тышкары Талас облусунун аймагындагы өтмөк ашуусуна жагында Талас аркасынын жанына 237 ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузган. Бүгүнкү күндө дагы 200 көчөт отургузулду. Жалпы ошо өндүрүштүк аймагыбызга 2,5 миңдей көчөт отургузду. Бул дагы уланат, жыл сайын уланууда. Быйыл уже 3-жылыбыз отургузуп аткан. Дагы да алдыда уланат. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Кубат Касейинов компаниянын жер үй кениндеги экологиялык коопсуздук боюнча талаптарды аткарып жаткандыгына көзөмөл жасап толук кабар алды. Мындай көзөмөл жасоо жана текшерүүлөр жылына бир нече рет болуп келет. Альянс Алтын компаниясы экологиялык, социалдык жана башка бардык милдеттерди так жана сапаттуу аткаруунун аракетинде.